Чечендер кайсы мазхабта? Ошондо жана Шафи. Чечендер Кавказ Шафи мазхабта. кетсе бузулат калат, Алардыкы ошондой, бирок алар хачка барганда биздин мазхабка өтүп кетет. Анткени Каабаны таваф кылып атканда баары аялдар бар, эркектер бар, тийип кетиши мүмкүн. Ал жерден кайра чыгып миллион кишинин арасында даарат алыш кыйын болуп калат. Анан жеңилдик кылалы деп ханафилерде далил менен хадиси бар экен, далили бар экен. Ушул мазхаб муата бар. Кабыл кылынган мазхаб, 4 мазхаб бирин признавать этебиз, ошон үчүн биз өтүп турабыз убактылуу дейт. Бирок кадимки жашоосунда шафийлер, Кавказ, чечен бир туугандарыбыз эмне кылат? Алар бузулат аларда. Махрам эмес, чужой бөлөк аялга тийиши менен эле автобустан тийип кетсе эле бул аякта дары жаңылыш керек болбойт. Бардын 4 мазхабтын баарын камылдаса болобу мисалы? Сразу Удобный болсочу мисалы. талфих деп коет аны, ошондой ал жакшы эмес. Жакшы эмес, анткени аягы адам пенде эмне кылат? Ар бир мазхабтын мен жакшырагын кармайм деп отуруп, анан жеңилирегин кармайм деп отуруп, ошентип отуруп дин менен ойноп, мазхабты ээрчибей эле, шариятты ээрчибей эле өзүнүн каалоосун ээрчип калат. Мазхаб эмне керек? Ошо өзүңдүн каалооңду ээрчибеш үчүн, бир тартипте кетиш үчүн ал мазхабты основать эткен, негиздеген, түптөгөн, ошол мазхабтагы канча деген жүздөгөн, ондогон аалымдар бар, китептер бар, алардын баары оюнан отуруп чыгып эле кыялдан давай момундай кылып жазалычы деп жазбайт алар эч качан. Кудайдан коркот алар азыркы заманда бизге караганда. Алар эмне алган? Болгон ошол маселеде кайсы маселе туулбасын, аяттардын, хадистердин, далилдердин баардыгын изилдеп, сахабалардын баарын кылган иштерин изилдеп отуруп, анан бир чечимге келип туруп, анан ошону айтып кетет. Кээ бирлер далилин көрсөтүп кетет, кээ бирлер көрсөтпөй калышы мүмкүн. Кээ бир китептерде көрсөтүлөт, кээ бирлерде көрсөтүлбөйт. Бар бир мазхаб менен кеткенде эмне болот? Жеңилирээк, тынчыраак, шарият менен ойногон болбойсуң. Ар бир мазхабтан тигин алам, муну алам деген нерсе акыры эмне болуп калат? Бул баягындай өзүңдүн каалооңду ээрчип кете турган болсоң, сен шариятты ээрчиген жокко барып каласың. Тынчыраак эле, башты ортпой эле, кээ бир маселелеринде чыкса болот. Кээ бир маселелериндечи чыгып, бул маселе боюнча мен муну мазхабтан алайын, бул маселе боюнча мындан алайын, тигинден, мындыгынан алайын. Бирок мен бир мазхабта эле жүрөм. 2-3 маселенин далилин көрүп калдым, ошону мага аалым жакшылап түшүндүрүп далилдеп бергенден кийин мен ошол нерсеге ынандым. Далили бар экен, аят хадиси турат экен, мазхаб экен, ал деле 4 мазхабтын бирөөсү экен деп туруп 2-3 маселеден чыгып койсо мейли. Убактылуу чыкса мейли. Бирок жана антип дайыма мазхабтар менен ойногону болбой калат.